Быйыл Жалал Абадта жаңгактын түшүмү мол болду. Бирок баасы 3 эсе эле арзан. Базарда баа туруктуу кармалбай, жаңгак 20 сомго чейин түшүп, кымбаты араң дегенде 40 сомго чейин чыгууда. Жылдагыдай инвесторлор да жок. Алармандардын көпчүлүгү маңыз чыгаргандар. Айласы кеткендери жаңгакты майдалап бекер бергиче мал жанга жем катары колдонууда. Бир эле жаңгак эмес, акыркы 2 жылда пактанын баасы да кескин түрдө түшүп кетти. Бир мезгилде ак алтын 110-120 сомго чейин чыкканы маалым. Учурда заводдордо сатып алуулар 52 сомдон 60 сомго чейин болуп жатат. Бирок өндүрүштүк ишканаларда дыйкандарга нак акча берүү кыйынга туруп жатканын, инвесторлор жок экенин айтышууда. Суунун тартыштыгы, базар экономикасында баа туруктуу кармалбай жатканынан улам, Кыргызстанда жыл сайын ак алтынды өстүргөндөр азайып барууда. Дыйкандардын түйшүгүн кантип жеңилдетебиз? Жаңгак менен пактанын баасынын кескин төмөндөшүнө эмне себеп? Бааны турукташтыруу боюнча Айыл чарба министрлиги кандай аракеттерди көрүүдө? Бул сыяктуу дыйкандардын чиелешкен суроолоруна Асел Сыдыкова жооп издеп көрдү. Жаңа азыр почти бекер дейли атат. Менге керек болсоңар айткыла бир 5 кило бекер салып берейин. Жаңак бечара ыйлап эле кетип атат да, кор болду жаңакты. Дыйкандыгы бекер эле болуп атат мындайча айтканда. Маңыз көп, бирок маңызыбызга да спрос жок. Бул Жалал Абад шаарындагы негизги жаңгак базары. Мында таңкы саат 7ден баштап түш болгонго чейин алып сатуу иши кызуу жүрөт. Быйыл жаңгактын түшүмү мол болгон менен баасы 3 эсе эле арзан. Кезинде килосу 180 сомго чейин чыккан грек жаңгагынын бүгүнкү күндөгү баасы 20 сомдон 40 сомго чейин түшкөн. Менетине күйгөн дыйкандар жаңгактын баасын келише албай 3-4 сааттап ушул жерде кармалышууда. 170-150'den kam satmadım bile de. En bolğanda 170-150 denem satılıp atkan жаңактар. Мына азыр өттөлө буга жаңакка. Табыкатка деле, жаратылышка деле убал болуп кетти. Эч сыртка чыкпай атат биз алган жаңактар. Ушу базардын ичинде эле, шаардын ичинде эле. Маңыздар алып кичине пайда көрөт чагып. Актарын, жашыналарын алып атат, эми жашыналарын деле 30-35ке чейин алып атат. Мисалы башка мамлекеттер менен келишим түзүп, сүйлөшүп сатса болот эле. Эми биз алындайга биздин колубуздан келбейт. Ошо бийликтелер ошол жерде отурат бардым. Мен ошо бийликтелерге айтмакмын. Бардык акылдуулар ошол жердесиңер. Ушуну кантип акылыңар жетпейт ушуну бир чечкенге депчи. Базар боюнча ошол. Эми жыргал мынауган 30 сом мен жебейинби жыргал? Быйыл дерлик жаңгак алган инвесторлор жок. Алармандардын көпчүлүгү жаңгактын маңызын чыгаргандар. Муну менен жаңгактын баасын 60 сомдон айлантууга болот дешет. Бирок маңыз дагы өткөн жылга салыштырмалуу 100 сомго арзан. Маңыз былтыр бул малда 250-260 мындай общийлер. Көпөлөктөр 320-340га чейин болчу. Быйыл көпөлөк 250-230-220, общийлери 150-160, 100 сомдон арзан. Эже кайсыдан маңызды кайсы жакка алып чыгасыздар негизи? Кайсы жакка сатып аласыздар? Эми мына базар коргондо бир түркүбүз бар. Ошол эле алып атат. Башка алган адам жок. Ассаламу алейкум. Мага базар болгон жаңгак базары. Ал эми Базар Коргон районундагы базарда жаңгакты электен өткөрүп, чоңун иргеп алып жатканын көрүүгө болот. Уюлдук телефонго тартылган видеодо жергиликтүү тургун нааразычылык билдирүүдө. Түшүмдү мол болгону, анын үстүнө баанын арзандыгынан дыйкандар жаңгакты майдалап, малга жем катары пайдаланып жаткан видеолор менен бөлүшүүдө. Калай калк, мына жаңгак менен арпанын жеми бар. Келгиле. Адистер баанын кескен төмөндөшүн Кытайдан келген жаңгактын көлөмү көбөйгөнү менен түшүндүрүшөт. Буга чейин Өзбекстан, Россия, Кытай жана Туркиядагы инвесторлор Кыргызстандан алса, эми Кытай жаңгагына басым жасалып жатканы айтылат. Маселе боюнча Айыл чарба министри Аскарбек Жаныбековдун да кабары бар. Ал дыйкандар жаңгакты кымбат сатуу үчүн жок дегенде таңгактаганды үйрөнүшү керек деп түшүндүргөн. Жылда бизде Турция, Кытай, бизден Өзбекстан жаңгактын маңызын сатып алат болчу, баа кескин түрдө жогорулуп, жакшы баада сатылчу. Ошого байланыштуу быйыл биз сатып алуучулар боюнча сүйлөшүп жүргүзүп атабыз. Бул боюнча Айыл чарба министрлигине кат жазып, канча тонна жаңгагыбыз бар, канча биз сатканга мүмкүнчүлүгүбүз бар маалыматтарды бердик. Бул боюнча иш жүргүзүп бергиле, инвесторлор таап бергиле деген маселелерди койгонбуз. Бир эле жаңгак эмес, акыркы 2 жылда пактанын баасы да кескин түрдө түшүп, дыйкандарды түйшүккө салууда. Өткөн 2022 жылы ак алтынга суроо талап аз болгондуктан заводдор чогулткан пактасын төмөн баада сатышып, чыгымга учурашкан. Белгилүү болгондой пакта Англиядагы биржада аныкталат. Мындан улам Айыл чарба министрлиги азот чыгаруучу завод куруу менен гана дыйкандардын түйшүгүн жеңилдете алат. Анткени эң көп каражат сырттан сатып алынган жер семирткичтерге кетет. Өткөн жылы келбеди, кризис болду, и валютный кризис болду. Вот это банк системада проблемалар болду. Bunları çoğunlar bilet.
Ошон үчүн Түркияда еще землетрясение болду, эч ким келбеди. Ошо келбегениге 90 сом, 91 сомдон алган пахталарды акырында где-то 80 сомдон ели закрыли, 74 сомго чейин түштү. Башка мамлекеттерде даяр продукция чыгарып саткандыгына байланыштуу аларда баа жогору. Пахта буласын менен саткан мезгилде бүткүл дүйнөлүк бааны мен азыр айтып кеткен Ливерпуль биржасында койгондугуна байланыштуу эч ким буга көз каранды экен, айла жок, бааны көтөрүү мүмкүн эмес. Жалал Абад облусунун Сузак районунда Зирветекс пахта заводу иштеп келет. Дыйкандар ак алтынды ушул жайга келип, сортуна жараша 52 сомдон 66 сомго чейин өткөрүшөт. Учурда өндүрүштүк ишканага 1700 тоннага жакын пахта келип түштү. Азырынча сырткы нокто баа арзан болгондуктан ак алтын экспортко чыга элек. Ирандан келген инвесторлор менен келишим түзүү күтүлүп жатканы маалымдалат. Цена көтөрүлсө сатабыз. А так уже о көрүнүп туруп атат, ичкериде уже волокнолор толуп жатат. Не только менде, башка заводларда ham shunday. Уже заводларда акча түгөдү. Еще наши государствого чоң рахмат, кредит берди, некоторые заводлар алдык. Ошундан пайдаланып атабыз. А так өзүбүз акчага жайынан кымыллай алышыбыз мүмкүн эмес эди. Азыркы тапта Кыргызстанда пахта толугу менен терилип бүтүп калды. Талаларда отун жыйноо, кийинки жылга жерди жумшартуу иши кызуу жүрүүдө. Менеттин акталбай жатканынан жылдан жылга пахтанын аянты гектарлап азаюуда. Дыйкандар кирешелүү тармакка өтүүнү тура көрүшөт. Асель Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Жалал Абад облусу.